Мен Чыңгараева Эльмира Маматжановна, Кара Суу районуна караштуу номер 29 Кайрат орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенем. Кайда жүрсөм, мектеп дайым оюмда, китеп, журнал, медайым менин колумда. Ар бир баскан кадамымдан сеземин, мекен жүгү мугалимдин мойнунда. Бала кезден адабиятка кызыккам, Чыңгыз Төлөкөн Алыкулдай чыгармаларын сүйүп окугам. Ошолордон таасирленип мен бүгүн кыргыз тилчи адабияты мугалими болуп олтурам. Ар бир сабагымды жаңы усул, жаңы ыкма менен өтүүгө аракет кылам. Адабият сабагына кыргыз баалуулуктарын камтып, мамлекеттик тилди даңазалоо, урматтоого балдарды тарбиялайм. Ар бир сабагымда балдарга интерактивдүү досканы пайдаланып, жаңы усул, жаңы ыкмаларды пайдаланып өтүп, балдарга сабак жугумдуу болуу үчүн ар бир иш-аракеттерди кылып турам. Ошондой эле сабакта балдарга жагымдуу маанай тартуулап, позитивдүү болууга үндөйм жана ошондой эле жол жүрүү эрежелерин сактоону дагы кыргыз тил адабият сабактарыма камтып кетем. Ар дайым үйдө окутулган, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар бар. Ошол окуучуларга дагы татыктуу, жакындан билим берүүгө болгон аракетимди кылам. Мектеп, айыл өкмөт, райондук, облустук иш-чараларга да убакыт ажыратып, активдүү катышып келүүдөмүн. Ар дайым мектепте, коллектив менен ынтымакта болуп, билгенимди үйрөтүп, билбегенимди сурап, кеңешип турам. Сүйүктүү окуучум менен биргеликте ЛТР каналына барып, 1 бол деген сынакка катышып келдик. Ошондой эле мыкты мугалим Жылдыстан журналына дагы катышып, өзүмдүн чыгармачылык жолум боюнча бөлүшүп келдим. Изденүү ийгиликтин жолу дегендей, көптөгөн изденүүлөрдүн, аракеттердин негизинде мектеп, айыл өкмөт, област тарабынан ардак грамоталар менен сыйландым. Иш-чараларга активдүү катышып, интерактивдүү көрсөткөндүгүм үчүн район тарабынан мыкты мугалим медалы менен сыйландым. Мындан ары да билимге суусап турган окуучуларга татыктуу билим берүүгө, көптөгөн ийгиликтерди жаратууга болгон күчүмдү жумшайм. Ар дайым балдарды мекенди сүйүүгө тарбиялап келем.